Соңку жылдары дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда суу тартыштыгы маселеси жаралып келет. Бул көйгөйдү чечүү үчүн аймактарда жасалма мөңгүнү куруу, жасоо колго алынууда. Алардын бири Лейлектин Сумбула айыл аймагындагы мөңгү. Былтыр мында 1000 куб суу тондурулган болсо, азыр мында 600 кубка чейин суу бар. Андарак айылындагы бул мөңгүнүн бийиктиги 12 метрге жетип, көлөмү 600 куб метрди түзөт. 400 метр алыстыкта жайгашкан булактан суу тартылып келип, катмар-катмар кылып тоңдурулган. Натыйжада чоң муз массиви пайда болгон. Жазында күн жылыганда бул муз акырындык менен эрип, айдоо аянттарына суу болуп агат. Бул ыкма дыйкандарга эң керектүү мезгилде сууга сууну камсыздоого шарт түзүп берет экен. Ушундай эле жасалма мөңгү жасалган ал Көкташ айылынын үстүндө. Ал жерде бул чачуучудан 10 дана коюлган. Былтыркы жылы жалпысынан 1800 куб мөңгүдөн көбүрөөк тоңгон, бирок жалпылап алганда элдер суугарууну эртерээк башташкан, суу жетиштүү болуп, мөңгүнүн таасиринен эрип, суу жылдын башында тезирээк көбүрөөк көлөмдө барды дагы. Суу тоонун башындагы мөңгүлөр эригенге чейин суу көбүрөөк көлөмдө жетип турду. Тоонун башындагы мөңгүлөр эрип түшкөндө бизде жайдын ортолоруна келет, ал маалда суу кеңири жетиштүү болуп калат. Жалпысынан бул жерде 17 миң калкыбыз бар. 17 миң калктын өздөрүнүн короосундагы бүт мөмө жемишин, жер жемиштерин, бактарагын суугарууга ушул эки мөңгүнүн таасири бар. Жана ушул жерден чыккан булактар менен гана биздин элдерибиз суга суу менен пайдаланышат. Мөңгүнү тоңдуруу үчүн Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюму каржылык колдоо көрсөтүп, керектүү жабдууларын алып берген. Ал эми жергиликтүү эл ашар жолу менен жасаган. Бул летник боюнча ФАО каржылап бизге өкмөткө келип, ушул суудун тартыштыгы боюнча кандай кылабыз, ушуларды болсо болобу дегенден бизде кышында суу бекер агат. Ушу бекер аккан сууну муз кылып жасалма мөңгү менен. Ошонун суудун объемун көбөйтүү максатында жасалма мөңгү жасоо үчүн 4 немени орноттук эле. Былтыры күн суук болгондугуна байланыштуу 1000 куб объем тоңгон. Суудун көлөмү да көбөйүп, июндун 7-сиге чейин ушул мөңгү кармап турду суудун көлөмдөрүн. Быйыл болсо эрте жаз эрте келдиби билбейм, быйыл азыраак мөңгү неме болду, бирок быйыл дагы тоңуп жакшы эле иштеп атат. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 30га жакын жасалма мөңгү болсо, анын 8-и Баткен облусунда. Алар Баткен районунун Газ, Согумент, Булак башы, Кайыңды жана Лейлек районунун Айбике, Көкташ, Сумбула айылдарында жайгашкан. Кыш мезгилинин жыйынтыгында жасалма мөңгүлөрдө 1,5 миллион куб метрден ашык суу топтолгон. Биздин эле Баткен облусунда эмес, азыр өзүңүздөр көрүп тургандай, климат өзү өзгөрүп атат. Аба ысып кетип атат, суу тартыш болуп атат. Ошого бизде дарыялардын мүмкүнчүлүгүн сактап калуу негизги максат ушул. Таңкыстык бар албетте. Облустун аймагында иштетилбеген 100 миңден ашуун гектар жерлерибиз бар. Ушулорду жашылдандыруу, суу менен камсыз кылуу облустун бийликтин негизги максаты ушул. Мындайча айтканда, биз азыр республикада эң мындай бул тажрыйбаны жайылтып аткан облустардын катарындабыз. Ушул эле тажрыйбаны башка айыл өкмөттөргө дагы уюштуруп, жергиликтүү деңгээлде жана республикалык деңгээлге ушул тажрыйбаны жайылтабыз. Суунун жетишсиздигинен улам айрым айылдарда гектарлаган айдоо жерлер иштетилбей калууда. Дыйканчылык менен жан баккан эл кирешеден кур жалак калып, жаштар жумуш издеп чоң шаарларга же чет өлкөлөргө кетүүгө аргасыз. Адистердин пикиринде, жасалма мөңгүнү өлкөнүн башка аймактарында да жайылтылса, суу тартыштыгын азайтууга олуттуу салым кошмок. Айыл чарба министрлигинин кайрылуусу менен жетектөөчү документ иштеп чыктык да. Ошону азыр кабыл алабыз жакында. Ошондо баары жазылган. Бул жер жөнөкөй. Ошол жер ошол кичинекей дарыялардын боюнда сууну алабыз, түтүккө. Ошол жергиликтүү жантайыкы уклон деп коет го, ошол аркылуу басым пайда болот. Басымдан ушундай фонтан пайда болот. Фонтан ноябрдын аягынан баштап декабрь, январь, февраль тоңот.
ушундай чоң мөңгү пайда болот. Ошол эрийт. Бизде жакынкы табигый мөңгүлөр эрип жок болгондуктан тиги суу келгиче апрель майда суу жок болуп калып атат. Көп айылдарда 80% айылдарда. Ошого дыйканчылыкты баштай албай калып атышат да. Ошол 2 айга жетет бул мөңгүлөр. Анан кийин бийик чокулардагы мөңгүлөрдүн суусу келгенден кийин бул кризистен чыгып кетишет да, суу кризистен. Ошондой эле бул күнү Лейлекте жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен эл аралык уюмдардын жолугушуусу болуп, аймактагы климаттык туруктуу тажрыйбаларды мындан ары кеңейтүү, суу ресурстарын натыйжалуу башкаруу жана ирригациялык инфраструктураны жакшыртуу маселелерин талкуулашты. Миңгүл Көчөрова, Абдрашит Саттаров, жаңылыктар.